Assalamu alaikum tуугандар. Ушул 300 квадрат метр эки этаждуу үйдүн отоплениясын бүтүрүп бердик. Үйдүн ичин көрсөтөйүн. Бул жакта эки ход бар экен. Бул жакта. Биринчи этажга главный ход менен киргенде эле 6 кабыргадан бирөөнү коюп бердик. Бул жерден перегородка болуп тосулат экен. Бул жака bir комнатасы экен. Бул жакта дагы бир точка бар. Бул жакта экинчи ход. Бул жака да 6 кабыргадан бирөөнү коюп бердик. 8 кабыргадан 6 кабыргадан 3 радиаторго коюп бердик бул жерде. Бүт баары снимающий винтилдер менен коюлган. Радиатор өзү 14 килограммдык 6 ребролуу радиатор. Бул жакта зал деп болот. 2 радиатор коюлган бул жака. Бул жакта чоң холго 15 кабыргадан бирөө коюлган. Чоң залга 15, 12, 10. Снимающий винтилдер менен 6 ребролуу 14 килограммдык радиатор. Биринчи этажда санузулга бир точка коюп бергенбиз бул жерге. Подпиткасы ал жерден алынат. Бул жакта дагы бир комнатасы бар экен. Бул жака да бир точка коюп бергенбиз. Экинчи этажга чыкканда холго 15 кабыргадан бирөөнү коюп бергенбиз. Бул жакта чоң зал экен. Бул жакта да 3 точка коюп бергенбиз. Бул жакта спальня, бул жакта дагы бир точка. Бул жактарда комнаталарында 15 кабыргадан бирөө. Бул жакта экинчи этажда дагы 15 кабыргадан бирөө, бир комнатасына 15 кабыргадан бирөө. 8 кабыргадан бирөө. Бул жакта 40 сантиметрлик радиаторлордон 12 кабыргадан үчөө коюлган. Биринчи, экинчи этаж радиатор бүттү. Ысытып, тапшырып бердик азыр. Буюрса жакшы иштеп атат. Котельный үйдүн бурчуна коюлган. Вольф котел. 300 квадрат метрлүү котел бул. 63 температура. Баары коюлган. Пол автомат котел умный. Свет бар маалда умночулук иштей берет. Свет жок маалда самочок болуп иштей берет. Көмүр тандабайт. Майда элек көмүр тандабайт. Азыр көмүрдүн жоктугуна текшериш үчүн эле отун менен жаап атабыз. Морлор, вытяжкалар, дымоход прямой чыккан. Бул жактар тосулат. Потолоктор болуп, макойлор тосулат. Обороттору, от жага турган жери, от күйгүзө турган, чукулай турган жери, анан тартмая бар, күл ала турган жери. Буюрса бүттүк.